Keyingi söz İsatbek kızı Aida'da. Рахмат Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Нурлан мырза, менде вот сиздерге суроо. Бул мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 3-пунктуна байланыштуу. Бул жакка жазылып турат, жер амнистиясынын объекттери төмөнкүдө жер участоктору кирет деп. Айыл чарба өндүрүшүнө пайдалануу жараксыз болгон депчи. Ошону тактап кетсеңиздер, ким ошону жараксыз же жарайт же жарабайт деп ким аныктайт? Урматтуу Аида Исатбековна, белгилегеч керек жана Я с левой стороны, с правой стороны от вас сижу, вот я. Аида Исатбековна, бул жерде белгилегеч керек. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин ошол 40 райондук 20 шаардык комиссия ушул жерлердин тагдырын ошол жерлерде текшеришет, мунапыс процессин уюштурушат, изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Сиз айткан маселеге ылайык, ошол 5 объекттин жанагы айыл чарбасына жараксыз жерлер, чечими барлар, андан сырткары өз билемдик менен курулган үйлөр, ушулардын баарын тең жерлерде комиссия аныктайт. Жана комиссия аныктагандан кийин ушул урматтуу жогорку кеңештин депутаттарынын сунушуна ылайык ушул трансформация которууга жана тизмени бекитүүгө аким жана мерге жөнөтөт. Аким менен мер ошол тизмени бекитет жана трансформация кылат. Белгилегеч керек, министрлер кабинети сунуштаган биринчи долбоордо Кабмин тизмени бекитсин деген сунуш болгон, бирок урматтуу депутаттардан бир топ сунуш түшүп, комитет ошондой чечим кабыл алды. Азыркы убакта ошол жерлерде райондук жана шаардык комиссиялардын чечимине ылайык ошол чечимди тизмени ошол райондук аким жана мер бекитет. Толугу менен компетенция ошондуктан комиссияда жана райондун акиминде жана меринде. Түшүнүктүү. Мен ошондо комиссия аныктайт экен да. Ооба, комиссия аныктайт. Мындай ушундан улам суроо да, ошо комиссия аныктаса, бывает же такие случаи, что вот айыл чарба өндүрүшүнө пайдаланууга жарактуу деп аныкталып калса, ошо биздин жарандар ошол жерге там салып алган болсо, үй салып алган болсо, ошолордун укугун ким коргойт? Кандай болот ошолордун укугу? Аида Исатбековна, бул жерде эгерде үйлөр салынып кеткен болсо, бул албетте бул мыйзам долбоору менен камтылып кетет. Анткени объектисин карасаңыз, жеке турак үйлөр салынып калган жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде бош жер болсо гана маселе да, сиз айткан боюнча. Мына аны тактап кетейинби? Бул жакта да жазып атасыздар. Куруунун башкы планы жана схемалары жок калктуу конуштарды депчи. Буну кантип түшүнсө болот? Бул же үйлөрбү, же имаратпы, же кандай? Аида Исатбековна, аябай жакшы маселе көтөрүп атасыз. Бул жерде президент мына 21-жылы ноябрда эл менен жолугушууда бардык жарандар өз алдынча уруксатсыз курган үйлөрүн мыйзамдашсын жана документтештирилсин деген тапшырма болгон. Ошого ылайык бул мисалы жер тилкесин гана мыйзамдаштырып калууда эмес маселе. Андан кийин ошол курган үйүн да документтештирүүдө маселе болот. Ошон үчүн 9-беренеде сиз көтөргөн маселеде. Ал деген өзүңүз билесиз, ошол мамлекеттик актысын тех паспортун алгандан кийин мисалы архитектура органдарына кайрылат. Архитектура органдарына кайрылган макулдашуу үчүн кайрылат. Ошол жер тилкесинин үстүндөгү үйдү документтештирүү, макулдашуу максатында. Анан өзүңүздөр билесиздер, көп аймактарда генералдык план жок бир. Экинчиден, ошол азыркы убакта мыйзамдашып аткан жерлер генпланга көп жерлер кирбей калышы ыктымал. Ошондуктан архитектура органдары генплан жок, же болбосо сиздин жериңиз генпланда жок деп туруп четке какпасын жана макулдашууну берсин деген мааниде ушул норма сунушталган. Айтып кетсеңиз, анда вот бул жерлер амнистия бир гана турак жай салып алган жерлерге гана тиешелүү? Бул жерлер белгилегеч керек, Аида Исатбековна. Бул 5 объектиге багытталган. Бул биринчиден уруксатсыз курулган үйлөр, бир. Экинчиси тиешелүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдери барлар. Атайын жылдары көрсөтүлгөн. Үчүнчүдөн айыл чарбасына жараксыз жерлер. Төртүнчүдөн бир убакыт болгон, ошол убакытта биздин көптөгөн жарандар айыл чарба багытындагы жерлерди үлүштөргө бөлүп, 5-10-15 сотукка бөлүп мамлекеттик актыларды алышкан. Жана 5-ден ушул дачалар, ушул 5 объектиге багытталган. Урматтуу Аида Исатбековна. Рахмат, түшүнүктүү.